41 бөлүм. Сенин үмүтүң бекер. Анын бир эле көз карашынан кулап калбайт бекенсиң. Анын тынчын алганга батынгыдай баатыр жок. Анан менин алдымда ким туруштук берип тура алат? Мен карыз болгудай менден мурун бирөө бар беле. Асман астындагынын бүт баардыгы меники. Анын дене мүчөлөрү тууралуу, анын күчү тууралуу, анын төп келишкен келбети тууралуу унчукпай кое албайм. Ким анын терисин сыйрый алат, ким анын кош жаагына жакындап бара алат, ким анын оозун ача алат. Анын тегерете тизилген тиштери үрөйдү учурат. Анын сыймыгы, катуу кабырчыгы, алар бири-бирине бекем жабыштырылган. Алар бири-бирине тийип турат. Арасынан абада өтпөйт. Бири-бирине тыгыз жатат. Бири-бирине жармашып турат, ажырабайт. Анын чүчкүргөнүнөн жарык көрүнөт. Анын көздөрү таңдын кирпиктериндей. Анын оозунан жалын чыгат. От учкундары чачырайт. Кайнап жаткан казандан түтүн чыккансып, анын таноолорунан түтүн чыгат. Анын деми көмүрдү күйгүзүп кетет. Анын оозунан жалын чыгат. Анын мойнунда күч жатат. Анын алдында коркунуч качат. Анын денесинин эт бөлүктөрү өз ара бекем бириккен, козголбойт. Анын жүрөгү таштай катуу, тегирмендин астыңкы ташындай катуу. Ал ордунан турганда балбандарды коркунуч басып, үрөйлөрү учкандыктан өздөрүн таптакыр жоготуп коюшат. Ага тийген кылычта, найзада, дегеда, соотта туруштук бере албайт. Темирди ал саман катары, жезди чириген дарак катары эсептейт. Жаа кызы аны качыра албайт. Салым оор таштары ал үчүн топондой, чокморду ал бир тал самандай көрөт. Дегенин ышкыры учканына анын күлкүсү келет. Анын астында курч таштар жатат. Ал баткактагы учтуу таштардын үстүндө жатат. Ал иримди казандай боркулдатып, деңизди майдай кайнатат. Артына жарык чачкан жол калтырат. Ошондо түпсүздүк агарып калгандай көрүнөт. Жер үстүндө ага эч нерсе тең келе албайт. Ал коркпос болуп жаратылган. Бийик тургандардын баарына тайманбай карайт. Ал баардык текебер уулдардын падышасы.